оппоненттердин буйрутмасынан түрмөлөргө түшүп, жалган жалаа менен саясаттан чекке сүрүлүп калып отурат. Азыр болсо бул күндө ошол мени кармаган милиция кызматкерлеринин үстүнөн Ош шаар жана Ош областы боюнча прокуратурада кылмыш иштери козголгон. Кылмыш иштери козголуп турат, тергөө жүрүп жатат. Анан мен кече түшүнбөй калдым, 20-августта сурак чыгып, ушундай Тургунбаев Замиров жол боюнча мага шайлоочуларыбыз бар деп турат, башка элдер звонок деп турат. Мен деле бала чака багып атам, бала чака тарбиялап атам. Мени шайлаган шайлоочуларыбыз эгер мындай ОКГ'де мындай уюшкан кылмыш топтун мүчөсү деген болсо кандай ойдо калат? Менин азыр 40ка чыгып атам. 20 жылдан бери кылган мээнетимди бир күндө эле кол таза эмес, саган окшогон милициялар ушундай чекке сүрүп коёбу? Мен ОКГ болсом бет салмак билем. Мен ОКГ болсом буюнда ажыр кетип мен учпайлап коеюн дедим ушулардын баардыгын. Бирок шайлоочуларыбыз звонок эткенден кийин. Детсадка барса кыздарымы башка көз караш менен карап атат экен, ОКГ деп. ОКГнын кызы деп. Анан бир эле адам сүйлөп койсо анан бүт эле калай калкка ОКГ болуп кете береби? Же мурда мен соттолуп болсом, же кылмыш дүнөсүнө аралашпасам, мен саясатта гана келе аткам. Мен ушундай ойлоп калдым, менин саясий оппоненттерим ушу колу таза эмес сагындык ошогондорго акча берип, мени ушу саясаттан сүрүп чыгаруу оюну болуп атат деп түшүндүм мен. Bundan başka meseleler ойлобой эле калдым. Мен мыйзам жолунда бардым. Райондук соттон акталдым, областтык сот коллегиядан акталдым, жогорку соттон коллегиясынан акталдым. Мен дагы кимге кайрылышым керек? Мен акталып келсем деле кайтып ОКГ деп берип атат. Мен билем дедим, бери Сагындыков гана берген буну. Сагындыков Кубат. Ошол гана министр чыгып немени айтып атат. Кесин мага бүт бардык туугандарыбыз бар деп атат. Мынандай экен ОКГ кесин го. Целый министр өзү айтып атат буну. Ошого бүгүн мен эч кандай силерге соттук пресс-конференция бергизүү максат, мен эч кандай ОКГ эмесмин. Туура спорт менен машыкканмын. Анан спорт менен машыккандан эле кичине бир чоңураак бала болсо бардыгын ОКГ кыла берсек анда кандай болуп калат? Коомуз каяка кетет анда. Ошон үчүн силерден